смотри, пошел, блядь! Мигранттарды эмнеге мынча кордоду? Москвада омондор мигранттарды уруп, сөгүп жатканын угууга жана көрүүгө болот. Срочно бул видеого лайк басып, комментарий жазганды унутпаңыздар. Биздин бийликтегилер бул видеороликтерди көрсүн. 2019-жылы Кой Таш боюнча жашыруун видеолор тарады. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы ойдо караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. Уходи! Что ставите? Хватите! Ты на улице! Вот, обезьяны, ёбаные! Быстрее, блядь! Бегом, сука! О, смотри, пошел, блядь! Бегом, блядь! О, пошел, блядь! Вон, смотри, сука, гусько! Еще, блядь! Гуськом, блядь! Ой, идешь, сука! Ползи! Вперед! Живо, живо! Быстрее, давай, скорость надо! За голову! Бегом, блядь! Бегом! Бегом! Понятно, что бегом, сказал! Спускайтесь, спускайтесь! Шлем на голову! Спускайтесь! Не надо показывать сюда, спускайся! На голову руки, блядь! Движение, бегом! 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 А ты, блядь, ёбаный, сюда подошел. Немного кричи, блядь, руки за голову, сука! Руки за голову, полурак! Что тоже тупой, блядь? Руки за голову! Руки за голову, блядь! Вперед! Левого! Не знаю, как они, блядь. Кайтесь! За голову руки, блядь, положи! Быстрее, блядь! Москва шаарында жашап жана эмгектенесизби? Медициналык кызматтар керек, бирок алар сизге кымбат жана сапатсыз сезилет. Умбем клиникалар тармагы сиздерге өз кызматтарын сунуштайт. Бүгүнкү күндүн талабына жооп берген заманбап жабдыктар менен кесипкөй дарыгерлер сиздерди күтөт. Бизде сиз стоматолог, тиш дарылоонун бардык түрлөрү, уролог, невролог, лор, терапевт, хирург, окулист, педиатр, УЗИ жана башка дарыгерлердин кеңешин алып дарылануу мүмкүнчүлүгү бар. Умбем клиникалар тармагы бул жогорку сапаттагы медициналык жабдыктар менен камсыз болгон профессионал дарыгерлер. Сиздердин ыңгайлуулук үчүн Умбем клиникаларынын Москва шаары боюнча 3 медициналык борбору иштейт. Өзүңүзгө ыңгайлуу даректи тандап медициналык кызмат алсаңыз болот. Ушул ай ичи бизге келип төмөндөгү кызматтарга арзандатуу менен медициналык кызмат алыңыздар. Ден соолугуңузга кам көрүүнү эртеңкиге калтырбаңыз. Умбем клиник Москва. Балдары ойноп жаткан батут шамалга учуп кеткен. Түштүк Африка Республикасындагы мектептердин биринде кооптуу окуя катталды. Мектептин коросуна орнотулган аба менен толтурулган батут катуу шамалдын кесепетинен асманга көтөрүлүп кеткен. Окуя маалында батуттун ичинде балдар ойноп жаткан. Кырсыктын натыйжасында 2 окуучу оор жаракат алып, тез арада ооруканага жеткирилди. Маалыматка ылайык алардын бири баш сөөгүн сындырып алса, экинчисинин колу сынган. Квадроцикл
Айдагандар эгин талаларын тебелеп жатат. Сокол медиа редакциясына катталуучулардын бири кайрылып, Арашан айылында квадроцикл айдагандардын мыйзамсыз аракеттерине нааразычылык билдирген. Анын айтымында айрым адамдар квадроцикл менен талаларга кирип, эгинди жана чөптү тебелеп кетишүүдө. Арашан айылында Бишкектин четиндеги талаларда квадроциклчендер жүрүшөт. Чөптөрдү, эгиндерди тебелеп жатышат. Жергиликтүү эл токтоткусу келсе, алар эч кимди укпай өз билгенин кылып кетип жатышат. Полялардын ээлерин тогутушпайт. Укук органдарынан жардам сурайбыз деп билдирет катталуучу. Жергиликтүү тургундар мындай көрүнүш кайталанып жатканына таңсызданып, тиешелүү органдардан чара көрүүнү талап кылышууда. 2019-жылы Кой Ташта тартылган жашыруун окуя соц тармакка чыгып кетти. Бул видео 2019-жылы Кой Ташта мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин үйүндө тартылган. Анда атайын даярдыктагы кызматкерлер спецназдар барымтага алынып, Үсөн Ниязбеков атып өлтүрүлгөндөн кийин алардын ур токмокко алынган учурлары көрсөтүлгөн. Видеодо Ала Кылычев спецназдарды коркутуп, көрсөтмө берүүгө мажбурлап жатканы көрүнөт. Ошондой эле видеонун аягында Равшан Жээнбековдун үнү угулуп жатканын байкоого болот. Кийин Ала Кылычев бул иш боюнча жазага тартылды. Ал эми Равшан Жээнбеков жакында камакка алынды. Мындай ачык далилдерге карабай, айрым тараптар биз күнөөсүз камакка алындык деп билдирүүдө. Белгилүү болгондой, Үсөн Ниязбековду Алмазбек Атамбаев өзү атканын мойнуна алган. Кийин жүргүзүлгөн баллистикалык экспертизадагы Ниязбеков Атамбаевга таандык куралдан атылган октон каза болгонун тастыктаган. Маалымат булагы Туран Лайв Instagram баракчасы. Саламатсыздарбы, кыргыз элим? Мен Кудайбердиев Абдынурдун апасы болом. Мен атым Зинат. Азыр балам 6 жашар болду. Эч кандай сөздү сүйлөй элек. Силердин жардамыңыздарга муктаж болуп чыгып атабыз. Турцияга барып операция жасатабыз деген ниетибиз бар. Врачтар менен сүйлөштүк. Баары жакшы болот деп атышат. Сүйлөйлүк. Элдин арасында эл катары сүйлөп, угуп сүйлөсө экен деген ниетибиз бар. Алладан үмүт кылабыз. Алланын ыраазычылыгы үчүн жардамыңыздарды аябаңыздар. Балам азыр 6 жашар болуп калды. Колу менен ымдап түшүндүрөт бардыгын. Кулагы укпайт. Бир угла ушу 50% угат. Бир углабыз такыр эле жок. Бул да Алланын сыноосу экен. Кыйынчылыктарды көрдүк ушул убакка чейин. Жардамыңыздарды күтөбүз сиздерден. Көптү көрсө көл болот дегендей жардам бериңиздер. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим. Биздин реквизит номерлер өзүмө караштуу 0333 Зинат деп чыгат. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге 1594 Абдрахман деп чыгат. Ошол номерлерге салсаңыздар болот. Кайдыгер карабаңыздар, кыргыз элим, жардам бериңиздер. Биз кыргыз элинде, кыргыз мамлекетинде иштеп ошо кыргыз элинде жардам кызмат кылабыз. Бизден азыр ушул ситуацияда туура эмес. Ошондо бизден неме кетсе, бизге келди кечирим сурайбыз. Биз элден кечирим сурайбыз. Денсаулыгыңыз кандай? Денсаулык жакшы. Сиздики жакшы. Сиздики жакшы. Сиздердики жакшы. Сиздер эме балдар эме силер чынында эле өзүңөрдүн командириңер айткандай эл тарабындасыңар да туурабы? Сиздер эми мен бир акыркы сөз сурайын да агайын катары. Мен деле сиздер деле кыргыздын жигиттерибиз. Ушу кыргыз мамлекетибиз өнүксө экен, тынчтык болсо экен деп жүрөбүз баарыбыз. Анан силер эл тараптасыңарбы же кайсы тараптасыздар? Ошону айтып коюңуз, командир. Тараптабыз да кыргыз элдин эл. Кыргыз эл тараптабыз. Мындай балдарга уже мындай эч мындай эмеңер жок, жалабаңар. Анда биз азыр силерди командириңер силерден сүйлөшүп азыр чакырып элдер сактап калды. Өзүңөр айтып койгон. Элдерге рахмат, бизди коргоп калды, башкаларга тийгизбей. Бул как она есть. Андай элдеген элекен, да мен ороп калсын. Бул жакта жигиттерге рахмат, бизге жардам берип, элде азыр ушундай ахуалда турабыз. Жакшы ахуалда. Тынччылык болсун. Тынччылык болсун. Силердин жумушуңарды аткарып алыңыз.
зараженный вот в этом всем комплексе был только один Атамбаев. И я об этом предупреждал. Оружие было только у меня. Я, когда ребята пошли на 3-й этаж, стрелял несколько, 5-6 раз вверх. Ну, темнота. Рикошет был или попало, я не знаю. Атамбаев ушул генерал-майор Самат Курманкуловдун да тагдырын талкалаган. Кыргызстандын мурдагы президенти Алмазбек Атамбаев 11 жыл 6 айга эркинен ажыратылды. Кой таш окуясында дал ушул генерал-майор Самат Курманкуловдун дагы тагдырын талкалаган. Атамбаев Бакеевдин келишинен коркконун себеби өзүнүн былыктары мындан да көп болуп ачылып калышынан коркот. Салпайг, ошол кой таш күнкү окуяны кандай эстейсиз? Кандай болуп сиздин башыңызга таш тийип калды? Жүрөгүм ооруйт. Кечке малда, Кечке мал ошондо. 7-августта. 7 август. Мен кабинетте олтурмун. Министр чалды. Самат. Жок, Саматбек айтты. Волноваться этпейли, айта берсеңиз. Ошо мага айтып бергендей кылды эле. 7 августта канчада чакырды эле сизди тияка бар деп? Обедтен кийин да? Чалып. Жана таш тийген мал канча кечке мал болду эле, түштө болду? 4-5. 4-5те, Saat 6-7'de ben